Президент Садыр Жапаров 24-июнда Бельгияга иш сапары менен барды. Өлкө башчыны Европа тышкы аракеттер кызматынан Россия чыгыш өнөктөштүк Борбордук Азия жана ЭКК боюнча башкаруучу директордун ордун басары Люк Двени тосуп алды. Садыр Жапаров Бельгияга болгон иш сапарынын алкагында падыша Филипп менен жолугушту. Бетме-бет өткөн жолугушууда тараптар Кыргызстан менен Бельгиянын ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Мындан тышкары эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык кызматташуу маселелери боюнча пикир алмашуу болуп, Кыргызстан менен Бельгиянын мындан аркы өз ара аракеттенүүсүнүн бир катар келечектүү багыттары белгиленди. Жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров падыша Филиппти Кыргызстанга өзүнө ыңгайлуу убакта келип кетүүгө чакырды. Буга улай эле Садыр Жапаров Бельгияда тар жана кеңири курамда Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен жолугушту. Тараптар кеңири чөйрөдө өз ара эки жактуу кызматташууну активдештирүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашып, соода экономикалык кызматташтыктын келечеги, инвестиция тартуу жана энергетика, сейрек кездешүүчү металлдар, айыл чарба жана башка тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча пикир алышты. Бул иш сапар ошо атайын бул Шарль Мишель мырзанын чакыруусу менен биздин президент келди, сүйлөшүү жүргүздүк. Баягы эки тараптуу соода саттыкты кандай өнүктүрөбүз, инвестицияны кандай алып келебиз жана биздин кызматташтар кандай алдыга жылат перспективасын сүйлөштүк. Мен ойлоп атам бул сапардагы мындай баягы сүйлөшүү жагынан кеңи мындай бай болду. Экинчиден бул келишим кылуугун биздин эки тарапка чоң мындай кызыкчылык алып келет деп ойлойм. Кыргызстан менен Европа бирлигинин ортосунда кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюу аземи өттү. Президент Садыр Жапаров жана Европа кеңешинин президенти Шарль Мишелдин катышуусунда документке Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, Европа бирлигинин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү, Европа комиссиянын вице-президенти Жозеп Боррелл, Европа комиссиянын аткаруучу вице-президенти кол коюшту. Келишим Кыргызстан менен Европейский кеңештин кызыкчылыгына иштейт. Көбүнчөсүн бул соода саттык жана экономиканы көтөрүү боюнча бул келишим жооп берет. Бул келишим өзүңүз билесиңер, бир тарабынан 27 мамлекет, экинчи тарабынан Кыргызстан. Биз өзүбүз тараптан быйыл аны ратификация өткөргөнгө баягы жумуш кылабыз. 27 мамлекет дагы өзүлөрүнүн ички регламентине карата ратификация өткөрөт. Бул дагы убакыт алат болуш керек. Мисалы үчүн биз ойлоп атабыз, 2 же 3 жылдын тегерегинде убакыт кетет. Баягы ратификация болуп күчүнө киргенден кийин бир 3 жылдан кийин бул келишим толук иштей башы мүмкүн. Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында Европа комиссиянын аткаруучу вице-президенти менен сүйлөшүүлөрдү да жүргүздү. Соода экономикалык кызматташууну тереңдетүү, инвестицияларды тартуу, тоо-кен өнөр жай биргелешкен долбоорлорун ишке ашыруу, жашыл экономика, ошондой эле санариптик технологияларды киргизүү жана адам ресурстарын өнүктүрүү маселелери талкууланды. Өлкө башчынын Бельгияга болгон иш сапары аяктап 25-июндан 26-июнга караган түнү Бишкекке кайтып келди. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.